Саламатсызбы замандаш. Анда эмесе сабагыбыздан уланталы. Биз демек сиз менен өткөн сабакта фондук сүрөт жана фондук түс боюнча түшүнүк алдык. Эми азыркы сабакта болсо биз таблица, башкача айтканда HTML документинде түзүлгөн таблицаларды CSS каскаддык стилдер таблицасында биз кандайча өзгөртүп түзөбүз, кандайча параметрлерин коебуз, ошолорду карайлы. Эң эле биринчиден биз мынакей мурунку таблицаны карай турган болсок, 2 сапча жана 3 мамычадан турат. Биз бул таблицаны жакшыраак көрүш үчүн дагы 2 сапча кошолу. Анын үчүн документке келебиз дагы. Бул жерден эле tr дегенден баштап бөлүп алып, дагы 2 сапча кошуп коелу. Копировать деп төлөбүз, астына вставить деп коебуз. Ошондой эле биринчи сапчаны биз биринчи сапчадагы ячейкаларды th-га өзгөртүп түзөбүз. Th дегенибиз эмне? H деген биз билебиз баш сөз дегенди түшүндүрөт. Баш сөз теги. Демек ошол сыяктуу эле th дегенибиз бул биринчи сапчадагы таблицанын баш сөз сапчасы деп айтсак болот экен. Муну кандайча өзгөргөн көрүш үчүн мынакей азыр сактап көрөлү. Жаңылай турган болсок, мына биринчи сапчасы баш сөз сапчасына өзгөртүлүп түзүлдү таблицада. Мына ошол сапчаны биз th менен td эмес th менен берет экенбиз. Демек td менен thtын негизги айырмачылыгы ушунда эле. Негизинен экөө тең эле мамычаны же болбосо ячейканы билдирет экен. Эми бул CSS таблицасында эрежелерди жазыш үчүн биз бул жердеги HTML'деги эрежелерди өчүрүшүбүз керек. Мынакей табыл дегенди эле калтырабыз, сактайбыз, жыйынтыгын карап коелу. Жыйынтыгында мынакей момундай болуп калды. Эми ошондой эле биз муну стил CSS документинде бул таблицага, жалпы таблицага, ошондой эле tr-ге, th-га жана td-га эрежелер түзүшүбүз керек. Tr-ге кереги жок, биздики td ячейка ошо tr-ди жаап кетет. Демек түзөбүз анда style CSS, демек table, үтүр. Демек аларды үтүр менен ажыратып эле жаза беребиз. th ошондой эле үтүр жана tr. Үтүр, tr. Чарчыгачан ачабыз жана мунун ичине биз керектүү эрежелерди жаза беребиз. Эң биринчи эле биз ошол таблицанын туурасын берип алалы. Width башкача жанагындай эле 80% кылып. Демек width кош чекит 80% пайыз менен беребиз. 80% түрлүү чекит менен ажыратабыз. Сактайбыз. Азыр карап көрө турган болсок, таблицабыз узарган. Туура биз 80% деп бардыгына берип салып турбуз. Анын үчүн таблицага эле беришибиз керек болчу. Бу жерде width'ти бардыгына эмес, Ctrl X деп туралы. Table деп дагы бир өзүнчө түзүп алабыз дагы. Table кыла беребиз. Эмне үчүн? Анткени биздин 80% бул таблицага эле тиешелүү болуп эсептелет. Анын ичиндеги ячейкаларга анын тиешеси жок. Ctrl V сактайбыз. Эми көрөлү. Мынакей. Азырынча биз border деп рамка берилекпиз, ошондуктан рамка жок. Эми рамка бере баштайбыз. Рамканы болсо биз мынакей бул жерде жазган эрежебизге table, th жана tr-ге беребиз. Демек border рамка. Кош чекит коебуз дагы. 1 пиксель менен берели, 1 пиксель. Тивин беребиз, solid, splashной деген түшүндүрөт. Solid. Жана түсүн беребиз. Түсүн бул жерден color маниядан мондай түстү тандап алалы. Copy. Вставить. Жана түрлүү чекит менен ажыратабыз дагы, сактайбыз. Эми көрөлү.
Мынакей биздин таблицалар түзүлдү. Анын ичинде тыдыга бербей калдыкпы? Ана туура тыды эмес, тыр деп коюппуз биз. Ошондуктан бул жакта мынакей көрсөңүздөр ар бир мамыча берилбей калды. Рамка эмне үчүн дегенде биз тыды эмес, тиги жакты тыр деп койгонбуз. Ошондуктан тыды деп өзгөртөбүз дагы, сактайбыз. Эми карап көрөлү. Жаңыртабыз. Мына бардыгына берилди. Эми таблицабызды ортого жылдырып алалы. Ал үчүн стилге эмес, индекс HTML-ден эле мынакей табыл ичине кирип, align болсо align барабар тырмакчанын ичине center деп жазабыз. Ортого деген түшүндүрөт. Center тырмакчаны жабабыз, сактайбыз. Көрөлү. Мынакей ортого жылды. Демек, биздин таблицабыз ортого жылды. Эми андан кийинки CSS стилине карап кийинки эрежелерди кое берели. Эмне эрежелерди коебуз? Мисалы, мынакей таблицабыз турат. Демек, биздин сапчаларыбыздын бийиктигин чоңойтолу. Башкача айтканда, TR-дин бийиктигин биз же болбосо ячейкалардын, сапча эмес, ячейкалардын бийиктигин чоңойтушубуз керек. Мисалы, буга караганда чоңураак кылыш үчүн 50 пиксель деп коелу. Кана анда ушу жерге эле жазабыз. Таблица кереги жок биздеки. Анда өзүнчө дагы TD менен TH-га дагы эреже түзүшүбүз керек болобу. Демек, бийиктигин чоңойтуш үчүн height деген параметрди колдонобуз. 50 пиксель деп коебуз. 50 пиксель. Түрлүү чекит менен жабабыз дагы, сактайбыз. Жыйынтыгын көрөлү. Мына биздин ячейканын бийиктиги чоңойду. Эми дагы карап көрөлү. Бизде ичиндеги маалымат ячейкаларга жабышып калып атат. Ошол жабышпаш үчүн аны бир аз аралык калтыралы дагы, кичине жылдыралы. Ал үчүн аралыкты калтырыш үчүн биз margin эмес, padding менен колдонобуз. Padding кош чекит, мисалы 6 пиксель деп коелу. 6 пиксель. Сактайбыз. Эми карап көрөлү. Кичине жылып калды, 6 пиксельге жылды. Жакшы. Эми ошондой эле биз text align менен бул ячейканын ичиндеги маалыматтарды тууралайлы. Ортосуна же үстүнө карайбыз. Text align мисалы bottom дейт турган болсок, bottom эмес, center же left же right. Center деп көрөлү. Бүтүрлүү чекит менен аяктайбыз, сактайбыз. Мынакей биздин текстибиздин баары так ортого жылды. Эми ошондой эле эмне кылсак болот? Дагы ушул сапчаларды же болбосо ячейкалардын фондук түсүн өзгөртсөк болот. Мисалы, биринчи ячейканын же болбосо TH-тын фондук түсүн өзгөртүп көрөлү биринчи. Ал үчүн бул жака TH-га өзүнчө дагы эреже түзөбүз. TH. Кийин бул жака жазышыбыз керек. Background color, кош чекит, мисалы түсүн карайлы дагы бул жактан, колорманиядан. Сары бир аз мондай сарын ала берели. Copy жана бул жерге ушул түстү коебуз. Түрлүү чекит менен аяктайбыз. Сактайбыз. Эми карап көрөлү. Мына биздин TH башкача айтканда биринчи сапчабыздагы таблицабыздын сапчасында фондук түсү өзгөрдү. Ошондой эле үчүнчү сапчаны дагы башка фондук түскө боеп коелу. Ал үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн биз
Берде биз th деп эле бердик. Үчүнчү сапчаны боёш үчүн биз албетте класс киргизишибиз керек. Башкача айтканда, документке киребиз дагы. Индекс документке киребиз дагы. Мына биринчи сапчабыз биздики th кетти, экинчи сапчабыз жана үчүнчү сапчабыз. Мына ушу үчүнчү сапчабызга класс киргизип коелу. Класс барабар мисалы blue деп коелу. Жана ушул классты биз муну сактайбыз дагы. Стиль CSS'те түзөбүз. Демек, класс түзүшүбүз керек. Ал үчүн классты биринчи чекит менен баштайбыз, билебиз. Blue кош чек чарчык аша. Андан кийин бул жака дагы background color көчүрүп келебиз. Ctrl-C, Ctrl-V. Бирок бул жерде биз түсүн өзгөртүшүбүз керек. Blue дегенибиз бул көк түс. Мисалы, көгүш кылып өзгөртүп көрөлү. Мына мондай түс алалы. Copy. Түстүн ордуна коебуз. Вставить. Сактайлы дагы. Эми жыйынтыгын көрөлү. Мына биздин үчүнчү сапчабыз көк түскө боелду. Демек, ушул сыяктуу кылып, мына ар кандай түстөрдү бул таблицабызга коюп алсак болот экен. Ошондой эле анын ичиндеги ар кандай маалыматтарды дагы padding, башкача айтканда, рамкага чейинки аралык аркылуу өзгөртүп түзүп алсак болот экен. Дагы бир айтып кете турган нерсе, мынакей бул жерде биздин таблицабыз экилик сызык менен берилип атат. Ошону биз көнүп калгандай бир сызыктуу кантип кылабыз. Ал үчүн collapse деген бар, border collapse деген. Ошол параметрин киргизишибиз керек экен. Демек, таблицага бул жактан таблица деген табабыз мынакей. Border collapse түрлүү чекит коебуз дагы. Мына border collapse жана collapse деп коебуз. Collapse түрлүү чекит менен аяктайбыз. Сактайлы. Эми көрөлү. Мына жаңыртап турган болсок, мына биз көнүп калгандай, баягындай бир эле сызык менен болуп калды. Эми ошондой эле бул таблицага эле фондук түстөрдү койсок болот, фондук сүрөттөрдү койсок болот. Мына фондук түстөрдү койдук, эми фондук сүрөттөрдү да койсок болот экен. Мисалы, биринчи сапчабызга, башкача айтканда, th. Ошол сапчабызга биз кандайдыр бир фондук сүрөт коюп көрөлү. Мисалы, анда th-ты бөлүп алганбыз. Мына background color бар, background image деп киргизебиз. Ctrl-C, астына Ctrl-V дейбиз дагы. Color эмес, image. Мынакей кош чекит, URL. Эки чекит менен чыгабыз папкадан, CSS папкасынан, кайра сүрөт папкасына киребиз. Сүрөт. Слэш. Эми сүрөтүбүздү карайлы биз папкабыздан. Сүрөтүбүздү карасак, мисалы, мына менин биринчи сайтым, сүрөт деген папканын ичине кайсыл сүрөттү фондук сүрөт катары койсок болот. Мисалы, стрелканы карап көрөлү, жебени. Ушул жебени фондук сүрөт катары коюп көрөлү. Демек, мунун форматы PNG, 002 PNG дешибиз керек экен. Анда сүрөт 002.png дейбиз. PNG. Кашаны жабабыз. Түрлүү чекит менен аяктайбыз. Сактайбыз да, эми көрөлү жыйынтыгын. Мынакей жанагындай эле биздин жебебиз ошол биринчи сапчанын фондук сүрөтү катары түштү. Мына ушул сыяктуу эле ар бир сапчага дагы ошондой фондук сүрөттөр коюп койсоңуздар болот жана башка. Кыскасы, мына таблицаны дагы CSS
каскаддык таблицалар стилинде ушундай кылып жасалып алсак болот экен. Ушуну менен бул таблицаларга арналган сабагыбыз да аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз.